Aslanları da vardı. Bunda koca zal var ki onda içer.
мені сүрі бар ақшайды? Бар. Еще как? Же ушул залдын сүрү биздин угармандарда же ырларын кошларын билбей, же коучаларын билбей, же бигек жүрөм билбей. Анда эмесе суроо жоокко кезек берсек, ага эгелер иштеп. Мисалы алсын, анан топ дегенде дагы 2-3 жыл күтөбүз сиздерден. Саламатсыздарбы, коллегалар, агай, эже, жакшылыктар болсун. Анар баягы сиз бир аз калп айтып турсуз. Сиз деген такыр бүгүнүңүз өчпөп тур, дагы деле күчтүү экенсиз. Сен айтчанча, мурункудай байма-бай же биз көрбөгөнгө телевизордон же радиодон мурункудай укпай калганга переживать этип атканда, бул агайлар эмне болду, саат бүгүн ал үчүн тамак эжеге рахмат айтыш керек, чын айтсам. Ушул эже фактически мына эртеңде жап-жаш суп-сулуу болуп турасыз, ушул эжени эмне кылыш керек, чын айтсам, ден соолук, ийгилик, жакшылык болсун, бүгүнүңүз эч качан өчпөсүн. Анан агай берген сыйлыктар, мындайча айтканда, Өрүмтапов ургаачысы болсун, мындан да бийигине жетиңиздер демекчибиз. Анан мен мындай суроолорду билип аябай жакшы айтып бердиңиз. Менин окуучуларым, менден да күчтүү окуучулар бар депчи. Бирок биздин азыркы улуттук дем, улуттук бийик деп муңгу жол деп атпайбызбы? Ушуга сиз кандай карайсыз? Биздин азыркы мезгилде ушул биздин маданиятка, руханий байлыгыбызга азыркы мезгилде мындай биз кыргыз эли жок болуп кетпейбизби? Ушул кийинки мурундар улак мындан да өркүндөтүп кете алабызбы? Ушуга кандай көз карашты айтасыз? Кете алышыбыз керек, сөзсүз. Өтө тарыхыбыз терең, калкыбызда. Канча согуштардын баарын башыбыздан өткөздүк, анда жоголуп кетпей, эми азыр тынчыраак убакытта ооба жанагындай немелер бар. Бирок ар заманда ар кандай дейм. Азыркы жаштарга мисалы туура эмес ырдап атасыңар, туура эмес ырдасаңар көп кабыл албайт. Бирок алардын да өзлөрүнүн табиити бар, өзлөрүнүн немеси бар. Алар туура түшүнүш керек да, туура түшүндүрүп бериш керек. Анан жана автобуста силер мындай өтсөңөр, биздин кезегибизде мындай деп кыргызышкандар тоже туура эмес койгон. Эми азыр алардын өзүнүн абийирине коелук. Силерде болгон илимдин башында турган адамдар бар, маданият кызматкерлери барбыз. Ушу жакшы жакка тарбиялашыбыз керек. Мисалы, Манас университетинде мен биринчи баскан турганына адамгерчилигине көңүл бурам. Ырчы болордон мурдан филармонияга 6 ырчым келип кошун ырдашты, мен иштеп кетишти. Ушу биринчи айтты Кыргызбай Арапбаевич башкор. Балдарыбыз, кыздарыбыздын тарбиясы жакшы экен. Эми тарбиясы биринчиден үйүнө жакшы тарбия менен келишкен. Анан бирок окуп бүткөнгө чейин Манастын өзүнүн тирегүүнү ушундай да, анан мен отур эле анан ырдагандын өзүнүн маданияты бар. Жаштакка кантип сиз ушундай жакшы болуп калдыңыз? Адамгерчиликти, анан кийин мындай адамга болгон жаштакай мамилени биринчи орунга коюп жүрдүм дедим. Анан эле мен кыйылычым деп 5 ырды 4 ырды жаза койгондон кийин сахначылыгынан жалжалаттап бирдеме бергенден көрө бир жакшы скромныйраак болуш керек деп ойлойм. Ошо биздин улутубузда азыр Манас театры бар, силер барсыңар. Жакшы жакка өндөп келаткан, комуз көтөргөн балдар, кыздар көбөйүп калды. Бул уже бизге жакшы надежда берет. Ырлардын дагы келип деле барагы традиционный өзүбүзгө эметкен ырлар, современный ырлар бүгүн бар, эртең жок бар. Ал батышты туурабыз менен эч айнак чыкпайт. Өзүбүздүн кыргызча. Мен көбүчүлөргө айтам, жок деген ыны тууралгачы, сагын кимдебейм, эмне үчүн сагындым деп соротпойт, казактар топ-кызыл ырдатпайт. Кичине эметип ушул сыяктуу нерселермен айта жүрсөк, кулагдар кылсак, туура жол көрсөтсөк, жана сиз айткандай жакшы жолдо кетебиз, Кудай буйрса. Биринчиден Анарбай Тамара эже бүгүнкү сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Эл аралык сыйлык сиздерге жарашып, сыйлыкка сиздер жарашып калдыңыздар деп ойлойм. Мындан ары ийгиликтер болсун. Эми сиздерде бүгүнкү күндөгү кыргыз музыкасындагы мыктылардын мыктысы, таланттардын таланты деп билебиз. Анан сиздерди ушул бүгүн Илимдер академиясынын
Ушу залында көрүп атканыбызга, жакындан көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Бардын бири күчүңүздөр менен аябай зор рахат тартууларыңыздар. Анан бирдеги билбеген жаштарга айтып койгум келет, бу жерде Айтматов клубунун мүчөлөрү да отурабыз. Айтпадыбы, тиги Айтматов клубу 1989-жылы уюштурулган дейт. Ошол 89 жылдан бери Айтматов клубунун мүчөсү болгон кишилер да отурабыз. Бу жерде мен, анан бул жерде отурат дагы Айда дагы дегендей, ошо 30 жылдан качандан барып баштаган болсо ошондон бери мүчө болгондор отурабыз дегендей. Бул Айтматов клубу, эл аралык клубу мурда СССРдин тарыхында болбогон нерсе да, чет өлкөлүк пен клубунун башка клубдардын үлгүсүндө еще СССР учурунда түзүлгөн клуб болчу. Анан кийин дагы клубдар көбөйүп кетти го, ошол Айтматов клубунун үлгүсүндө кийин түзүп кеткендер болду. Анан мына жерде уккандар эки башка сыйлык тапшырылгандай болду. Билбегендер үчүн айтып койгум келип атат. Анар Бегай коомдук Айтматов академиясынын академиги болду. Бул сыйлык академиянын академиги, ардактуу академик деген ушул илим тармагында, билим берүү тармагында анан насаачылык иштерде жүргөн кишилерге берилет. Бул дагы эл аралык даража деп койсок болот. Чет өлкөдөн да бир топ академиктерибиз бар, Кыргызстанда да бир топ илимпоздор ушул коомдук Айтматов академиясынын академиги. Анан Тамара жалган сыйлык эл аралык Айтматов академиясынын лауреаты деген сыйлык. Буга биринчи жолу, эгер кичине убакыт болсо, историясын айта кетейинби? Алгачкы сыйлыкты Айтматовдун жана Жамилясын дүйнөгө тараткан жана которгон Луи Арагонго посмертно берилген, Мухтар Абаязовго берилген, Айтматовго биринчи ак жол калган, анан Сүймөн Кочокморовго берилген да. Бул абдан кайсы экени эсимде жок, айбилет болуш керек, мен азыр так эсимде жылын унутуп атам, бирок ошол сыйлык эң жогорку Кыргызстанда мындай аябай дөңгөрөк өткөрүлгөн филармонияда Москвадан Франция элчилигинен бирөө келген, атайын Луи Арагондун сыйлыгын алыш үчүн, Мухтар Абаязовдун сыйлыгын алыш үчүн Москвадан дагы кызы Лила Муратовна Абаязовдун кызы келген. Дегенде анан ушундай чоң деңгээлде өткөн. Анан бул жанагы эл аралык Айтматов сыйлыгынын лауреатын бериш үчүн комиссия кээде бир күн эмес 2 күн деп чечип калган учурлар болгон. Анда сыйлыктардын комиссиянын сырттан алышчы председателинин төрагасына Сүйүнбай Аралиев төрага болгон учур болгон, Чолпонбек Базарбаев төрага болгон учур болгон, бул сыйлыкты кимге беребиз деп. Анан кадимкидей эсептөө комиссиясы иштеп, анан чыр болуп калып эртеси күнгө жылып келип, эртеси күн чечилген учурлар болгон. Анан бул сыйлык дагы деле атуу абдан улук, сыймыктуу сыйлык деп эсептейбиз. Бул сыйлыгыңыздар кут болсун. Анан ага айткандай, чын эле бул сыйлык абдан ак жоктой сыйлык. Эл аралык Айтматов сыйлыгын алгандан кийин көп лауреаттарыбыз мамлекеттик жогорку сыйлыктарга, эл аралык сыйлыктарга тартылган дегендей, ошондой сиздерге көп сыйлык алып келсин. Ыраазычылык билдиребиз.